Канткенде убакыт туура колдоно алабыз. Дин менен жашаш керек. Убакыт кантип туура колдонобуз, дин менен жашаш керек. Дин убакыт үнө бер сага. Пешимге чейин, пешимден кийин, асырга чейин туруш керек, багымдап. Динди эгер толук кармаса убакыт. Эгерде намазды окубай башка кылбасаң, анда убакытың жөн ысырап болуп кете берет. Дин менен толук жашаганга аракет кылса, убакыт үнөмдүү болот, акча дагы үнөмдүү болот. Анткени акчаңа жумшап атканда, Кудайдын пайгамбары айткан, акчаны кайдан тапканың, каяка жумшаганның эсеби бар деген да. Дин менен толук жашаган адам акчасы ысырап болбойт, убакыты ысырап болбойт, бардыгы пайдага кетет да. Ошондой кылыш керек. Сапка турганда, бул саптын аркасын тутушайбызбы же алдын? Каалаганда тегиз болсоңор эле болду. Тегиз ушундай болуш керек. Мына берде томук бар го, томук. Ошо бири-бирине туш болуш керек да. Буттун аркасы десе 46 размер кийген менен 36 кийгендигинде болуп калат. Ошо өзөк адам өзөк ошого турат да, ошого туруп. Анан сызыктын биягы, оягы фаркы жок. Кандай кылсаңар? Имам айткандай кылыш керек болот аны.